Рахмат. Урматтуу Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар, жогоруда Чолпон Алыевна айтып өткөндөй, акыркы маалдарда ушул теманын тегерегинде аябай талкуу болуп атат. Ошону тема боюнча айта турган болсок, чындыгында бизде жогорку кеңеште атайын демилгечи топ түзүлгөн жана демилгечи топ жогорку кеңештин төрагасына сунуш киргизген. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо, жол жоболорун өркүндөтүү, саясий коррупцияга каршы күрөшүү жана шайлоонун учурдагы системасынын кемчиликтерин четтетүү, жарандардын эл өкүлдөрүнө болгон ишенимин жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамды кабыл алганбыз. Ал конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул жылдын 9-июлунда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан, урматтуу депутаттар, кол коюлган. Же болбосо жаңы шайлоо системасын сиздер менен биргеликте аныктаганбыз. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 48-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык президентти кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин шайланган ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктоочу жылдын январь айынын 4 жекшембесине өткөрүлөт жана шайлоо күнүнө чейин 4 айдан кечиктирилбестен жогорку кеңеш тарабынан дайындалат. Демек, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын кезектеги шайлоосу, урматтуу депутаттар, 2026 жылдын ноябрь айынын аягында өтүш керек. Бирок бир айдан кийин эле Кыргыз Республикасынын президентинин кезектеги шайлоосу өтүүгө туш келип жатат. Мындай учур саясий туруксуздукка алып келиши толук ыктымал. Мамлекетте мындай учурларда биз жол бербешибиз керек. Мамлекетте бийлик бутактары толук кандуу, кандай учур болбосун иштеп туруусу зарыл. Кыска убакыт аралыгы менен 2 масштабтуу шайлоо кампаниясын уюштуруу жана өткөрүү олуттуу финансылык, адамдык жана материалдык техникалык ресурстарды талап кылат. Бул шайлоо системасына ашыкча жүктү жаратып, каталардын жана мыйзам бузуулардын коркунучу дагы күчөшү ыктымал. Шайлоонун кыска убакыт аралыгы менен өткөрүү шайлоо системасына оорчулукту жогорулатуу, өлкөбүздөгү саясий системанын туруктуулугуна, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугуна жана демократиялык процесстердин сапаттарына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жогоруда баяндалган жагдайларга байланыштуу, урматтуу депутаттар, ошондой эле саясий туруктуулукту бекемдөө, мамлекетте бийлик бутактарынын толук кандуу иштеп туруусун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84-беренесинин 1-пунктуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 140-беренесин жетекчиликке алып, урматтуу депутаттар, 7-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин өзүн өзү таркатуусу боюнча, урматтуу депутаттар, сунушту киргиздик. Демилгечи топтор 32 депутат, урматтуу депутаттар, аталган демилгени сиздер колдоп бересиздер деп ишенебиз. Себеби дегенде жогоруда айтылгандай, мамлекетибиздеги туруктуулукту, стабилдүүлүктү кармоо максатында жана алдын алуу максатында, урматтуу депутаттар, аталган сунушту колдоп берсеңиздер. Себеби дегенде биз ушул жеке кызыкчылыгыбыздан дагы мамлекетибиздеги туруктуулукту камсыз кылуу максатында туура болот жана туура чечим болот деп биз ишенебиз. Рахмат.